Fatality. Министрдин эң эле талкууга алынган темасы бригада. Лопух. Алло. Лопух. Сколько дней несу? В течение трех часов, если не освободишь, у тебя будут проблемы. Звонит какой-то чебурек. Понял? Чё? Если здесь сотрудников останется, ты со мной будешь иметь, у тебя будут большие проблемы. Здесь сидят влиятельные люди. Они говорят, что ты шо... Он не хочет встретиться. Он боится меня. Потому что я спортсмен. Келем сөйтіп көшіріп, болды ма? Давай еще раз, я опять моргнул. Таяктын эки жагы бар дегендей Бейшаналиев Исманкулов мамлекеттик мекемени көп жылдар колдонуп, ал тургай мамлекеттин эсебинен насыя алып өз кызыкчылыгына пайдаланган деп айыптады. Аны имараттан чыгуу үчүн лопух деп сөккөндөн баштап Украина тоже голодает деп имараттын эшигинин алдында кумдагы төктүрүүгө жетишти. Украина тоже голодает, пусть голодает. Бул абалда Исманкулов дагы өз чындыгын айтып чыкты. Бул кредит 1997 жылы алынган. Ошондо Улуттук университет өзүнчө медицина факультетин ачам деген ой пикир бар болчу. Бирок бул кредит андан кийин менчик болуп калды, себеби биздин өкмөт ошондой токтом чыгарган. Бул кредит өкмөткө тиешеси жок. Ал токтом бар. Мисалы үчүн ким ошол токтомдо окуйм десе, ошол интернетти ачып алып любой учурда окуса болот. Бул бир. Экинчиден, Министерство финансынын өзүнчө бир жанагы сайты бар да, ошол сайтын ачсаңар, ошол жерде тизме бар. Отдел внешнего долга. Кайсы карыздар өкмөткө карайт. Бул кредит ал жерде жок. Себеби бул частный кредит. Эми просто муну бизди булгаш үчүн мурдагы кылымдагы бир историяны чыгарып алып, ошону менен чуркап жүрүшөт булар. Эми биз суранабыз да, ошону прокуратурага, МВД, СНБ, Финполиция ошолорго берсеңер, профессионалдар карап чыгышсын. Бул боюнча соттун чечими бар. Соттун чечими. Кредит частный, өкмөткө тиешеси жок. Чөнүндө булгаганга аракет кылып атышат. Бул жак болсо биздин поликлиника, өзүнчө администрация. Бул жак болсо биздин атайын лаборатория, биздин ушу жаткан оорулар ушул жерден анализдерин текшертип кете турган. Мына бул жактында бардыгы чыгартып, моминтип бардыгы чачылып отурат. Бул кагаздагы Алымкадыр Бейшаналиевдин колтаңбасы. Муну өзү Токтогулдан келген дарыгерлерге коюп берген. Тагыраагы министр буга чейин 200га жакын башкы дарыгерди жумуштан алдым деп чыккан. Алардын бири бизге Токтогул районунан байланышып, жогордагы кол тамганын коюлуш таржымалы тууралуу айтып, министрдин өтө төмөн деңгээлде иш алып барып жаткандыгын ачык эле билдирди. Туберкулез боюнча аябай деңгээли өтө ылдый экен. Айшы мен түшүнүп боюнча, мен в первую очередь приказды көрсөткөндө ИТО биринчи приказы о ликвидация дегени өзү туура эмес мазмунда составить этилди да өзү. Мен ал ошибканы өзүлөрү айтса, булар ошибканы өзүлөрүнө кабыл алышты, министрликтин сотрудниктери. Бирок ошо основаниясы айтып атпайбы, мен ликвидация кылганым себеп приказы мага артып келгенден кийин мен кол коюп берип койдум. Бул не деген, кандайча түшүнсө болот. Өзү кол койгон киши бир мазмунун окуп, определенный бир немелери мындай менен коет. Мен деле ошо жетекчи болуп кичинекей мекемеде. Мен дагы бир оюм бар да, ар бир койгон нерсемге определенный бир эми мындай да, анын орто ичинде бизге конфликт болдум. Мен да на высоких тонах сүйлөй баштадым, а кишигечи. Потому что сиз кол коюп берем деген өзүңүздүн сөзүңүз бар эле. Мына ошол жерде ушундай десем, сага кол эле керекпи деп турандан кийин жанагындай кагаздарга кол коюп бердим. Мен алдым, сиз ушундай сиз биринчи ушу министр жөнүнөн эле кол коюп берип турган болсоң да биз кандай иштешебиз? Именно ушу больница, ушу здравоохранение жөнүнөн эле кол койчу эле. Бул адам ар бир кол койгондон нерсе бул өзүнчө определенный ответственность. Баса министрибиз бейтапканадагы бахиланы бекер кылдым деп айткан жайы бар болчу. Бирок бул коомчулук ичиндеги видео тасма аны калпка чыгаргандай. Өзү айтылган бахила 5 сомдон ашпай вообще бир дагы госпиталда сатылбасын деген. Ошол бул госпиталда урологияда сатылды. Ошону бир эске алып койсоңуздар.
Біз ушуну 5 сомго жактан бахил алдык. Министр айткан жана бекер бахилалар деген болбойт. Слушай, а где мы можем бахил получить? Вы знаете? То есть сейчас на данный момент мы бахил только в аптеке можем приобрести, верно? Все, хорошо, спасибо. Где мы можем сейчас купить бахилы, можешь сказать? Аптекадан? Только в аптеке. Да. Внутри не продается, да? Нет. Все. ооруканаларга биринчи министерствонун жанындагы ооруканаларга айлып көрдүк. Бардык жерде башкалар сатылып атат да. Ескі урологияны баштагыла деп тапшырма берипти. Алымкадыр Советович. Буга чейин эски урологияны Capital Building Ltd курулуш компаниясы 85 миллион коротуп, оңдоп түзөө иштеринен өткөргөн. Жана министр усталардын акчасын бербей жаткандыгы боюнча дагы маалыматтар жарыяланган. Жыйынтыгында өлкө башчы бул маселени өз көзөмөлүнө алып, усталардын эмгек акысын чечип бермей болгон. Тагыраагы министрдин алдагы аферист, алдагы таластык деген сөздөрү калпка чыкты өңдөнөт. Жакында эле интернеттеги YouTube порталында министрдин мүлкү жана көңүлдөшү тууралуу видео чыкты. Бирок бул канчалык деңгээлде чындыкка коошот, тийиштүү кызматтар гана текшериши керек. Тасмада Бейшеналиевдин жубайы Замира Кулматовага тийиштүү батирлердин тизмесин көрүүгө болот. Биз бул материалды өзгөртүүсүз берүүнү туура көрдүк. Кульматова Замира, супруга. Она является учредителем ОСО «Париж-Ко» и ОСО «Драйв». На нее оформлены 3 квартиры в одном жилом комплексе по адресу микрорайон Джал, 29. По тому же адресу на жену оформлена другая квартира в другом комплексе. Еще одна квартира по адресу микрорайон Джал, 23. На этом еще не все. Министр оформил на супругу квартиру по адресу улица Исакеева. У Кульматова имеется земельный участок в селе Бустыри Иссык-Кульской области. Салтанат Бейшеналиева, дочь, сейчас числится заместителем микрокредитной компании «Биморал». Жолдошева Чолпон, коллега по цеху, с которой у министра близкие отношения. На нее оформлены квартиры по улице Шевченко, Исанова, Малдыбаева. Сейчас почти завершилось строительство жилого дома по улице Мурас Плюс, куда министр поселил Жолдошеву. Чолпон Жолдошева сейчас работает в отделении нацгоспиталя. Бейшеналиев башкы дарыгер жана усталарга эле эмес Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна дагы тил тийгизип өткөн жайы бар. Себеби прокуратура министрдин чуулуу окуялардан кийин даттанган тараптардын арызынын негизинде текшерүү иштерин баштаган эле. А что там генеральный прокурор вынес? Просто предупреждение, предостережение. А это что означает? Ну вот просто дано предостережение. В следующий раз, видимо, будет пожестче. А кто такой генеральный прокурор? Что мне предупреждение давал и что-то еще, что-то давал? Кто такой генеральный прокурор? Я вчера ему самому сказал так же. Я только подчиняюсь народу. А кто такой генеральный прокурор? Я удивляюсь, что он предупреждение, что вот так, так далее, так далее. А он что, СМИ написал так, да? Кече жакында эле башкы прокурор Курманкул Зулушев Алымкадыр Бейшеналиев боюнча министрлер кабинетине анын жүрүм туруму тууралуу сунуш берип, өзүнө дагы эскертүү жиберди. Бейшеналиев жөнүндө да чара көрүп атабыз. Просто кээ бир кызыккан тараптар буга көңүл бургусу келбейт да. Бейшеналиев боюнча өзүнө биз эскертүү бердик. Өзүнө жана талас боюнча айткан боюнча. Андан кийин жанагы больницага барып алып сүйлөгөн сөздөр боюнча кызматтык этиканы бузгандыгы боюнча кабинет министрине сунуш бердик. Андан кийинки органдарга карата айткандыгы боюнча дагы тартиптик чара көрүү боюнча сунуш бердик. Бүгүн анын мөөнөтү бар, кабинет министри мен ойлойм кийинки жумадан карап жообун берет деп. Ал арада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Алымкадыр Бейшеналиев боюнча сын пикирин билдирди. Азыр прокуратурадан 1 эмес 2 жолу жолдомо келди, представление. Жакын арада биз чечим кабыл алабыз. Ар бир атуу ошонун ичинде өкмөткө жумушка келген министрлер кынтыксыз иштеш керек да. Адам баласынын аброюна шек келтирбеш керек. Мен ошондой позицияда турам. Мен эч качан бөлөк бирөөлөрдүн аброюна шек келтирген эмесмин. Жана биздин командада министрлердин баарына ошо эркиндей суроо талаптарды койгом. Биз 1 эмес 2 жолу президент дагы, мен дагы а кишиден сурандык. Улуу киши экенсиз, өзүңүздүн жүрүм турумуңузду оңдоп, оюңуздун баарын эле балп ettирип айта бербей, мыйзамдын чегинде, этиканын чегинде иш алып барыңыз. Сиздин реформаларыңызга эч ким тоскоол болбойт. Ал реформасын да карайбыз да, кандай жакшылык эмне болуп атат. Бирок биздин ошондой көз карашыбыз бар. Жакын арада биз ошондой чечимге келебиз. Ал эми журналист Канышай Мамыркулова
Бейшеналиев этика чек арасынан чыгып кеткен деп баа берди. Бул киши чыкканда эле жарк этип чыкты да. Жанагындай аканетте ачалы деп ошо менен ушундай лакабатка илинип калды. Ал лакабатты социалдык тармакта мен деле жазып атам, албетте этикага туура эмес дейли десек, министрдин өзүнүн жүргөн турганы этиканын чек арасынан чыгып кеткен да. Ал киши өзү айтып атат. Мага этиканын кереги жок, иштеп атам дейт. Анан ушул жерден так түшүнүш керек. Алымкадыр Бейшеналиевдин кылып аткан иштерин реформа деп кабыл алуу бул өтө жаңылыштык. Реформа бул жылдап даярдалган, анализденген, жана ошол тармактын болгон ишин ушул сыдырыга салгандай көрүп, кайсы жерин оңгош керек, кайсыга каражат салыш керек, канткенде иш алдыга жылат деген бул чоң иштердин жыйындысы. Бул Алымкадыр Бейшеналиев Чуркапаров Испанкуловдун клиникасына эшигинин алдына кум төп өзүн кыйкырып өкүртү Украинада ачка өлгөн атат деп бейтаптар менен кошо кууп чыгып салганы бул реформа эмес. Мына ушундайды кичине тагыраак түшүнүш керек да. Анан кийин ушу кыргыз бийлигине мен деле сын айтып жүрөм, чындап келгенде бул саясатчылар жана чиновниктер бул коомдун баягы эл түздөнө турган катмары да. Бул мен иштеп атам деп эле кааласа майкечен чуркап кете берген, кааласа оозунан көрүнгөн сөздү чыгара берген. Бул туура эмес болуп калат да. Муну моралдык адамдын жүрүш турушун айрыкча саясатчылардан эч ким муну алып салган эмес. Бул орду менен турат. Бул мурун деле ошондой болгон, эми деле ошондой болот. Жана Алымкадыр Бейшеналиев мен таптакыр ушу жаңычыл чиновникмин десе бул жерден жаңылат. Мен аябай чочутканы бир аз күн мурун, так 2-3 жума мурун, мына дегеле 30 жылдан бери, бир жылда кошулуп кетти, 31 жылдан бери Кыргызстанда дарыгерлер үчүн үй салынган эмес деп чала бола салынып аткан үйгө Чуркапарды дагы бир кирпич койду. Мана деди, эл да түшүнбөй калды, уралап жатып калдык. Ал болсо айтып атат. Бул үйдү менин балам куруп атат дейт. Эмне үчүн саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлерине курула турган үйдү министрдин баласы куруш керек. Бул жерде кандай кызыкчылык? Мындай нерсе үчүн мисалы Европада токтоосуз түрдө кызматтан кетет. Токтоосуз түрдө кетет. Бул деген өтө чыпы. Мисалы Алымкадыр Бейшеналиевдин кызматтан кетеби, коёбу, болбосо ушу ойдон өзүн баягы чеге барадай сезип алып, ары бери иштеп жүрөбүрү, ысык суугу жок. Себеби жеке мен андан жашоом көз каранды эмес. Бирок жалпысынан кыргыз бийлигине бул киши оң жагынан алып келатат дегени менен оң көз караш алып келип атат. Тескериси дагы андан көп болуп атат да. Мен ушул жерден коомчулукка бир гана кеңеш айтат элем. Сабаттуулук бул өзүнчө. Ал эми укуктук сабаттуулук деген түшүнүктү эч кимден алып салган эмес. Ошо адамдар укуктук жактан сабаттуу болсо, социалдык тармактарда жанагынтип көбүртүп жабыртып айтылып аткан ошол мактоо сөздөрдү дагы, маалыматтарды дагы мына ушуну иргеп алганды үйрөнсө, Алымкадыр Бейшеналиев окшогон жапайы феномендердин катары азаят. Министр бирде туруп баймын, балам акчалуу дейт. Бирде туруп эч нерсем жок дейт. Үйүндө коноктагы тоспойт. Анткени ал чакан 2 бөлмөлүү үйдө гана жашайт. Бир эле диваны бар. Мен эч качан кечирим сурабайм да. Ал менден кечирим сурады. Биз элдешкидей ал экөөбүз урушкан деле эмеспиз. Акрамов менен 3 жыл чогуу иштегенбиз. Ал бөлүмдүн башчысы болгон. Ал мени жаш кезимде жаман сөздөр менен тилдечү. Анан мен аны азыр лопух дедим. Ал мени да жаман сөздөр менен тилдейсиң го деп ойлоп жүргөм. Лопух деп туура айттың дейт. Ошол кезде бизде Акрамов маймылга окшоштуруп тилдечү. Башкалар башын ылдый салып жүрчү. Мен эле буга жооп кайтаргам. Анан мени жумуштан кетирип жиберген. Ошондо мен ага бир күнү чоң болгондо сени айдайм деп айткам. Азыр ал лопух дегенге сүйүндү. Аны башка сөздөр менен сөксөм да таарынбайт болчу. Бул мени мурда кыйнагандай кылып айдап чыксам ал мага рахмат айтмак. Кой эми улуу киши деп кечиримдүү болдум дейт Бейшеналиев. Министр Эрнест Акрамов боюнча улут аралык жаңжалды козутууга ыктаган сөзү дагы кыйытып өткөн жайы бар. Укук коргоо органдары мындай сөз үчүн тийиштүү иш-чараларды өткөрүшү шарт. То есть вы его, вот человека, который вы его назвали лопухом? Лопух. Министр айтсаңыз. Если лопух, я никогда не потому что он так вел себя,
киргизами. Я никогда вот Виталий Помыч, кыргызский герой, знает, как он вел себя. Он не считает киргизов народом, киргизы какими-то. Укук коргоо органдары мындай сөз үчүн тийиштүү иш-чараларды өткөрүшү шарт. Мыйзамдуу, эркин, демократиялык жана суверендүү өлкөдө мыйзамдын гана үстөмүндүүлүгү болуп, элдин кызыкчылыгы жипке тизгендей мыйзам менен корголушу керек. Мыйзам, тартип баарына бирдей. Бирок биздин мамлекетте мындай эмес экендигин министр бир сөз менен түшүндүрдү. Мага этиканын кереги барбы? Бул жагына эл тараза, эл сынчы.